Assalamu алейкум, ардактуу телегөрүүчүлөр. Кайрадан эле менин айылым көрсөтүүсү. Биз алыскы Баткен жергесинин Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл өкмөтүнүн Пум айылына келдик. Азыр биз ушул айылга саякат жасайбыз. Адаттагыдай эле өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүн биз ушул Пум айылынын жашоо турмуш тиричилигин сиздер менен биргеликте кыдырып чыкмакпыз. Бизден алыстамай жок, биз менен бирге болуңуздар. Пум айылынын жалпы эле айыл тургундарынын 100% дейли мына ушул гилас багбанчылык менен турмуш тиричилигин өткөрүп келишет. Мен дагы программанын башында ушул гиласты кантип карашат, кантип аздектеп мына ушундай даражага чейин бышырат, анан кайсыл жакка сатыкка чыгарат. Ошол боюнча кенен маалымат алуу үчүн келип отурам. Азыр бир аз гилас терип дегендей, анан кийин аба менен маектешебиз. Бул гиластар сонун болуп бышып калыптыр да. Бунун бышканына ушул даражага жеткенге өтө чоң менет болсо керек. Туура айтасың. Гиласты терилип бүткөндөн кийин да жылында аркасынан ошо обрезкалар болот. Ошо астыга азык салыныш керек. Ошентип ушул жылдан баштасаң, кийинки жылга бүчүрлөрү даяр болот да, кийинки жылга алышка. Убагыда сууну коесуң, азыгын берип турасың. Ошону менен гиластарга жетесиң да. Бул гиласты биздин кыштакта илгери жок эди. Мынакта бир кыштакта биздин бир дос ошол огородуга гилас кылып, бүт элдин көзү ошолорго чөтөдө да, мына балдар баары мектептен кайткандан бизден чоңдорам, аксакалдарам да шу гилас береби экен деп өтөтө дейт. Кийин мына эл көпчүлүгү ушун гилас кылды. Мисалы базардан көчөт алып келип эктик, болбой куурап калды. Акыры өзүбүз көчөттөрдү кыйыштырып. Кантип кыйыштырасыз? Мисалы мындай кара гилас деп коет мына. Мынауга Ушу гиластардын мында майда чыккандар болот да. Ошолорго кыйыштырып, анан ушу гиластарды көчөт кылып эктик да. Ошондо кыйыштыргандан кийин жакшы алабы же мына түшүмү чоң болобу? Кара гиласка кылсаң тезирээк түшүмгө кирет да. Тезирээк. Анан баягы кайың дегенге улашат, пасла базарда онун көчөтү чоң болот. Бирок көп жылда араң түшүмгө кирет да. Ошо. Узак мөөнөттө кирет да. Буну жанагы жаз алдынан ушу мөмөгө киргенден тартып ушуга чейин негизинен несине көңүл буруш керек? Курттар түшүп кетиши мүмкүн. Мисалы, эрте бар февралда бир дары себесин. Немеде калган курт кумуска же тукум коюп кетет да. Ошолорду бир көк дары деп коебуз. Мындай барктары жакшы болгондо дары сепкенде мочавина деп коебуз го. Мочавинадан ошол наркы дарыларга аралаштырып берип турсак, азыкты бияктан алат да. Жалбырактан да. Жалбырактан. Үзүп жеп көрсөм болобу? Болот. Аябай чоң го бул. Ошо мына шундайларды стандарт деп алышат да, баягы сортировщиктер. Эттүү болот экен, эттүү болот. Жакшы болот. Кийин анан өзүбүзгө мынаксагы суулуу деп, мынакса Самарканд деп коебуз, бул вареньясы жакшы болот, мисалы гиластар. Бирок олорду экспорткончо болбойт да, алар суулуу болгон үчүн. Сууну көп коюш керекпи? Сууну көп коюш керекпи? Же сууну мына пышарга жакын. Онан алдың азазалына коюп турасың. Немени карайсың да, астыны карайсың. Влажность баягы намга карайсың. Нами жакшы болсо, тегеле коюп турасың. Анан мен болгондо күн тийгенде аз-маз коюп турасың убагы менен. Бул жерде канча аянтка эккенсиз?
Бұл жер негізінен ошол үйдүн алдынан бeri bir 20 сотик жерге гилас егилгенде алдын мурун алма егип көргөндөк. Alma bir yerden önce baba ki an gilası köpeytlerinde gilası eksik. Aşağıya egip. Ne ilip koydunuz? Bu bana alge nimeler var da çimçikler gelip tişört. Oşağa lan kravatı koyup bu şehirde bizden iş. Maaşı kimanda alıp durup çimçikleri kaçırışta kaçıp durup. Bayağı kıtaydım. Tarsıldaklarını alıp gelip atatıda olam. Çimçikler çeşit Ha, patkası. hem bir iki şolan. Bizde özümüzde bayağı mesni çimçikleri var. Aba, Moğol жақтағы теріп atkanlar sizге қарашты mı? Kadarlar. Mına ocağda bizim inilerimiz servetat bilaslarına. Oşa ocakta. Ben ошол жерге барып bir жеринен көрөйүн эми. Сизди ора кылбайлы. Көрсең алардын багыда жакшы, чоң. Жакшы. Haydi. İşinizi koyarız. Rahmat. Allah razı olsun. Kozbek, Ükəm, bizden elde dükançılık şu 3'ten birinin bir türü şu gilası olup sanalatta. Bizden elde, Ceşöy'de. Bir yılda bir mertte bir joğlu şunday terip kolumuz manda jetpegende tuğan urup karındaş kom köptöp tereviz. Tergende muğanan terimçilerge birazdan akısını vereviz, keçke kurun bulara ve uyga kurvar baş gerek de. Emgekini körgözke, emgeke üretüyü de bir jağı. Gelecekte. Okuşular tereten de aslında çoğun kişiler hep de elbey. Sonra bunu terim ananda kısa turup kakılıp nemege salağız birden. Neşerleri kalat, jakşıları şunday eksport dolat den neşetkende. Rossiyaga varat kuda kalsa, Kıtay memleketine kete Kazakistan kayaga neme olsa memleket talep kısa şöyle varıp nasip kılan yerige varıp jetten değil. 120 somdan bu yıl oldu yani. Bu tırı jakşı satkamız 190'dan minimalını sene olganda. Ошондо быйыл арзан болуп калды. Bu yıl endi kandaydır havaga baylanıştı ona meydarak bolup kaldı. Tovarçı. Az mı? O kişineki ha? Yok. Men düşürgönüm yok senin negizi. Jalp eldiki de şonda yok kaldı. Canım misal Pertaga pasran neye? Kevre ona misal kara arkandan anday kuça turatkana. Güldögen boydan alıp kalganda. Ne olara? Yani köpçülük bolganda kim jetkirelmeye kalat eken. Yani. Ana sa suyuk bolgondary jakşı bolganmanday tegiz bolup. Çoğ boldu ha? Şulan manda endi toy topu bala şakaga istetebiz. Maşur aydın ajarık istetebiz. Bunday kebir eldik salıman bolup kalat da bizde. Köprü oңdoş kerek, je dagı bir sivet oңdoş kerek, dagı tagdary şunday. Jakşı nemelerge koldanabыз. Жолдолду аке. Бул сорттоп атканда эмнесине маани берилет? Bunun manavul pışkandığı da bu aslında pışış gerek. Manavunda mesela sarı olup kan bolsa bunu endi Сабагы менен алыш керек. savagı men abzatın alınış gerek. Söyle tavarni bit şunda bolat eken de bana Rusya'da misal ayağı kevir kafelerge kirsen manda 2 tane baylap kakao nege ilip koyat. Neleni krasata için. 250 grubilden alıp içi vatavsa gilasın urmat için deş ugavuzda. Şu için Kırgızistan'ımızda şular ösetip sıymıktan oturağız kakao içmesek hem. Kakao içmesek tabi. Şunday. Kakao içmesek tabi tabiisin oğuz men üzüp jep atabız. Biz endi özümüz jegenimiz jetetenli kakao'nu endi. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Майдан айыл аймагы 13 айылдан турат. Эң чакан айылы Пум айылы. Калкынын саны 1100гө жакын, 350'нүн тегерегинде кожолук жашайт. Эли тели негизинен багбанчылык жана дыйканчылык менен алектенет. Ошондой эле айылды Гиластын мекени деп атоого болот. Элеттиктер майлына өстүрүп, аны да көбөйтүп, сатыкка чыгаруу менен алек. Эң чакан кереметтүү кооз айылы мынау азыркы турган жерибиз ушул Пум айылы. Пум айылында бул баарыңыздарга белгилүү болсо керек. Туяк Ерназар деген ырчы атабыз өткөн, андан кийин Эгемберди Эрматовдун туулу өскөн айылында ушул жерде
туулуп өскөн. Ушул жерде турабыз. Айыл өкмөт тарабынан электр мамычаларын алып берип атабыз. Эң көйгөйлүү маселелер да буларчы трансформаторларды алып берип атабыз. Түнгү жарыктандыруу кылып туруп, көчөлөрдү жарыктандырып берип атабыз. Ошондой эле мына бул Пум айылында көбүнчө дыйканчылык менен алектенишет элибиз. Ошол сууга арыктарын оңдоп, сементтерин алып берип атабыз. Ушундай жардамдарды берип атабыз. Ошондой эле алыстагы мигрант жигит кыздарыбыз менен биргеликте айыл өкмөттө мына көпүрөлөрдү, аллеяларды оңдоп, биргеликте иш алып барып атабыз. Чакан айыл болгондуктан бул жерде эч кандай социалдык объектилер жок. Мектеп, бала бакча дегендер жок. Коңушу Майдан айылына барып туруп 5-6 километр жөө жүрүшүп, окуучулар барып ошол жерде окушат. Балдарыбыз ошол жерде балдар бакчасына барып тарбия алышып атат. Эми бул жерде көйгөй ушул мектеп болбосо дагы ушул айылга кичине бала бакча салып берүү. Жумабай аба, ушул Пум айылынын аталышы эмне себептен мындай аталып калган? Таржымалын айтып бербейсизби? Пум айылы ушул жерде туулуп өскөнмүн. Аксакалдардын айтымы боюнча мындан 300 жылдан жогору маалда бир кургакчыл болуп адамдар биздин туугандар Пум айылыга жогору тоодун башы менен көчүп келди. Ошо маалда жаны жаныбарлардан ошо дарактардын токойлордун арасында пом деген куш болгон экен. Ал кечеси учуп, күндүзү тек жатып, даже бүргүткө чейин кол салат экен. Коyon мындай жаныбарларды алып жейт экен. Ошол куштун атынан баягы кечеси хүү деп коюп бакыра берсе пом. Баягы помчу деп Пум болуп калган. Помдун атынан Пум болуп калган. Кийин өзгөрүп кеткен. Өзгөрүп Пум болуп калган. Көчүп келген деп атасыз. Бул кыргыздын кайсы уруулары, кайсыл тараптан көчүп келишкен да? 300 Саливада кургакчыл болду деп атпайынбы? Мына Авшырдын дарыясы жетпей, бул жакта дагы суу бар экен, жашоого ыңгайлуу экен, мал карманга болот экен деп Саливадан көчкөн. Төлөс деген уруусу, ушул эле түштүктүн кыргыздары, Төлөс. Ошол уруудан көчүп келишкен. Эки уруу биринчи көчүп келген экен, Айтамга дүкөн деген. Ошол уруулардан келип өнүгүп, азыр кыштак-кыштакта толуп кеткен. Катташабыз, каныкыдай бар эле. Биздин көчүбүз боюнча ушул аксакалдардын айтуу. Аны көптөр тил билген, Кытай жүргөн экен деп сураганбыз. Кытайда Пум деген название жок экен. Демек, куштун атына коюлган. Пум айылы те илгертен эле тарыхый жактан бай айыл деп эсептелинет. Анткени бул айылда өзгөчө касиетке ээ инсандар жашап өткөн. Алардын бейитине 100 жылдан 300 жылга чейинки убакыт өтсө дагы, бүгүнкү күнгө чейин таберик кылып сактап, кийинки муундарга көрсөтүлүп, алардын жашап өткөндүгү боюнча айтып келишет. Мына бул кабырда жаңгы эшиги жок. Туттан ошого шаты менен чыгып, шаты менен чөбүз, анан дебеленди болуш жаңгы ыйык жер таза болуш үчүн эшик коюлган эмес да. Эшик койбой тосулган. Ошондугудан эшик жок. Ошого шаты менен чыгып неме кылабыз. Анан бул жака шаты менен түшүп өткөн да? Буяка энди бир карап коюш үчүн гана 1-2 жылда бир гана шаты менен түшүп неме кылып коебуз, карап. Болсо менди Атып түшсөңүз болот, азыр шаты менен чөбүз, шатыны коюп. Казыбек, бул сол жаңгы Берке Ажы бабабыздын кабыры. Бул азыр биздин божомол боюнча 250-300 жыл алдыңкы кабыр. Анан бул киши жердин астына коюлган эмес. Ушул намазканасы деп айтылат, же болсо тириги деле өзү ушундай күмбөздөй кылынган, жердин бети келе коюлган. Ушул жерге жууп, кепиндеп эле ушул жерге жаткызып коюлган. Сонун арадан bir 50 жылбы, 100 жылбы кийин жаныгадан bir адамдап кирип коюшкан. 2 күн, 3 күнгө. 2-3 күндөн кийин түштөрү даямагондан кийин ал кишини чыгарып жиберишкен. Сонда сол жаткан жагы саргарып кеткен. Сонда bir көрүшкөн. Онун 1924-жыл солдаттар келип манан бузуп ачышкан. Ичиде курал бар деп. Сонда ачып кийин оозуну жапканда мына азыр ылайдын издери колдун. Мына ылай менен тосуп
Ашим деген соңата сол бекіткен, кейін су көбелектардың бірі алына деген да суны алып көріп жүріскен, чирибей сол 200-300 жыл чирибей уқтағандағыдай жатқан. Сөк пе? Сөк. Чириген емес. Чиреген емес. Бұл кіші енді жаңғы өмір бойы ибадатты, тақуалық күшті болған ибадат, анан қайрымдылықты күшті қылған. Анан манасы пум айылының негіздеушілерінің бірі. Ұшыл пум айылыға тыт егіп, арық шыққанға чейін мұны испайрам суыдан төменен су ташып, тытты су қарып, сонтып тұрышып неме қылған. Анан бұл жерде Абдықайым Ешен ата. Мынау жерде Молдалым чоң атабыз. Сонты азыр бұл жерге үшеу қойылғандан кейін бардығын опши қылып 80-ші жылы суны Молда Абдықадыр Ешен атаның шагирті. Сол кишinin демілгесіменен қауыр болып тосылғанына. Бұл қауыр ескі. 200-300 жыл. Мұнаяғыда... Ошондо бұл қауырға 300 жыл болады ау? Ошондан берки дуалдар да бұл, эме? Ошондан бері тұрған дуалдар. 250-300 да. Біздің божомол неме. Не себеп болушу мүмкүн да ушу жердин бетине коюлганына? Бул азыркы чейин загадка. Эч ким буну айта албайт. Эмне үчүн? Өзү тиригиде сондай осуят калтырганбы, мени ушундай эле жердин бетиге ушу намазханага койгула дегенби, бул бизге маалымат жеткен эмес да. Ушу немеге коюлган. Кече 40-жылга чейин, 1940-жылдарга чейин көрүп турушкан да. Ошого чейин сөк чирген эмес. Ошого чейин чиреген эмес. Ошого чейин как уктап аткан адамдай эле жаткан. Ошого жанагы мынау Абдыкайым Ешен атанын шагирти Молда Абдыкадыр Самаркандта турганна. Шо киши ажыга баргандарга айтат экенде, ажыга барыштан. Силер ажыга барыштан биринчи Пумга баргыла, экинчи Түркистанга баргыла, анан үчүнчү Меккеге баргыла дейт. Биринчи сен мынетте дуа кылып ал дегендегидей сөздү айтат экен да. Биринчи мынетте дуа кыл, анан Түркистанга бар, анан кийин Меккеге бар дейт экен да. Ачыга жөнөгөндөргө. Сонту мына шетте жатып алып ыйлап жүргөн дейт, о кишилер. Только бул жерде азиздар жатат. Мен чындыгында мына курган ичинде только азиздар жатат. 300 жыл алдың азыргы биз айткандагы евро дейбиз азыргыда. Жөн шыбак эмес да, кандайдыр гипстин башка бир түрү да. Жаңгалгы тукум кошуп, Самарканд, Бухараларды кылат дейт, сондай неме кылганбы? Эшикти коюп, намазхана болсо, бунун бою бийик болуш керек эди да. Тиригиде эле ушундай күмбөз кылганбы? Бул энди бизге маалымат жок да, эмне себептен мындай. Молдолордон, алымдардан бир ушуну баягы мусулманчылыкча жерге жашыруу бир маселелер каралганбы? Енді сонча 200-300 жылдан бері тұрған нәрсеге тийбегіле дегенді молдалар сонтты. Дагы бир енді молдалар жаңғы енді жерге берилиш керек, сөкте бір 3-4 жыл алдың. Сондай бір демилге дагы көтөрүлгөн, жерге коебуз, алып туруп жерге деп. Анан ого эч ким неме кылышпады, ошо ойдон эле сакталып эле турат ошо ойдон. Ачып көргөнгө мүмкүн эмеспи? Ачып көргөнгө 86-жылы ачып көрөбүз энди. 1986-жылы ачып көрөбүз деп. Мына күмбөздөн алдың башка бир скат неме бар эди. Сонда Молда Мира деп этте чоң атабыз бар эди. Сонсек шо кишилер уруксат бербей койду, койгула тийбегиле деп. Босум сонда энди биз сурандыгыда энди бир көрсөк. Жаңгыдай деп сонда болду. 2000-чи жылдарда дагы бир көрмөкчү болушкан. Онда дагы көрүлбөдү, шо ойдон эч ким көрбөй эле, акыркысы шу 40-чы, 35-чи жылдарда көрүлгөн бойдон эч ким көрө элек. 24-cü жылы bir xıyla күн açık жатқан екен. Бұны жаңғы солдаттар келіп мұнан бұзып açışқан да. Өтеде құрал бар бұл неме деп. Жаңғы репрессия уағыда да, Сталин doğruda. Кейін açılıp жатып, кейін байқап қалышып, сол жаңғы Ашим деген кişi сол бекіткен, соның қолын іздері мұна ұлай менен кейін бекіткен. Сол көрген адам күні бүгінгі ұқтап отқан, как ұқтап отқан адамда еле жатқан, сиреген емес. Бұл жерде ме жашына тазалап қарап қош керек екен, а? Енді сол неме болуп атты, бұлдан ишке ашпай қалды. Енді мұны етті жаңғы алдыға керес қылып кетішкен еді. Сол алдың неменің жаңғы айтпадым ба, Молда Абдыкадыр деп. Селерге қалды менен аманат, мына шу Ешандың алдыға бір мындай дуа қылып отыра тұрған немені қылып қойғыла деген, соны қылауыз дешіп жаңғы неме болуп отыр. Енді тіречіліктен ояқ бияқ біздің ел неме қылады. Бірақ енді келешекте Құда қалса неме қылауыз енді оны. Анан мынаяктарын молдалардан сураш керек алдымдардан. Bunun için тазалап койсо болобу? Мындай дара көскөнү сооптуу болот дейт. Бунусу жакшыбы? Шого эле биз неме кылгандан анан айта албайбыз. Эми буну алымдардан немелерден сураш керек. Тазалап койгон жакшыбы же ушундай дарак көктөп турганы жакшыбы?
Бул боюнча дагы алымдардан бир ирет сурап көрүш керек экен, э? Ачып көрүү жагында. Ачып көрүү жагындагы адамдардан сурап көрүш керек. Эndi мен билген маалыматтардан ушулар. Бул жердин эшиги жок экен да. Эшик койгонго эndi мына жактан дебеленди болот, жаңгыдай деген немеде эшик коюлган эмес да. Ар түркүн адамдар кирип чыгып жүрөт. Ошондой немесден мынандан боюну дубалдан чыгарбай пас жабылган эди. Көрүнбөсүн дегендей кылышканбы аксакалдар. Bitте ушутуп ушу көбөйтөт да. Мына. Булар чакпайт экен да. Жок, чакпайт. Мына башка пародага караганда мына Карпат деген парода биздин шартка жакшы экен да. Ошентип мен өткөн жылы 2 жыл ошо Карпаттан көбөйттүм да. Ушу маткалар азыр бүт Карпат ушу матка. Эми көбөйүшөт да. Эмгекте экен азыр, а? Тургандан кийин мана уже жабылды. Ары тукумун окшо. Ушуну өздөрү тешип чыгат да. Арлар. Ошого азыр бардыгы ушу Карпатты көбөйтсөк деп атат да. Болгон жер бизде энди башка мынау Каракулча өзгөн немелерге салыштырмалуу бизде жарасыш неме бар азыраак да. Бизге энди 15-20 кылсак бизге жакшы эле болуп калат. Бир челектен, э? Бир челектен. 15-20. Анан кийин мына эркек арылар дейт мына чоң. Аларды өлтүрүп туруш керекпи? Буларды өлтүрсө да булар деле керек да энди. Бул өздөрү күздө уже сезон бүткөндө кышка калтырбайт вообще. Булардыбы? Бәрді дагы жаңа уя 3 түрлүү болот да. Арыныкы, матканыкы, эркек арыныкы, тур тендикти. Ошого турса ошондой болуп чыга берет. Болду. Мана жерде мынаны койдум, мына бун пылсалабытыл дейт да. Бу жерден арып, жан путуда алып келет да гүлдөрдү. Ошону мында алабыз мына. Бул дары заказкандар бар да мына. Пылса дейт, гүлдүн чаңы да. Ушуну топтойбуз. Бул дарлыкабы? Дарлык бул. Колуңдан туруп. Жесең амалуу ишин. Приятный деп жеген. Буну жеп койсо деле болобу? Жейт да канча түр гүл бу жерде. Эч нерсе болбойбу жесем? Жок. Жебейди ол өзү. Бул жеткен амал, бул жетпеген амал. Жебер. Жеп көргөнү кандай экенин. Караңыздар. Бул аксакал өзгөчө технология менен арылар топтоп келген ширени мына ушул жерден. Ширеме гүлдүн чаңын. Гүлдүн чаңдарын топтоп алат экен, дарлыгы дейт. Жесе да болот дейт. Өмүрүмдө жеп көргөн эмесмин, бирок азыр жеп көрөйүн деп атам. Барын жесем болорбу же азыр? Боло берет. Гүлдүн чаңы да эч кандай нерсе жок. Канча тур аромат берди жит. Бул жанагы конфеттин эле. Мына мисалы мана ары конотта ушунан гүлдүн чаңын алат да. Сонтурбайбы бул? Дамы такыр башкача экен, а? Канча түр гүл бар жерде симет турат. Биз тосуп калдык. Ал мана на чеге турат да. Мана ары канча ары кирет уже. Биз эшин тосуп калдык. Мына турат бияга. Арынын 40% эшикке чыгып асел ташыйт да. Калганы ичинде иш кылат. Ошо 40%, калганы 60% ушу матканын тууган балдарын багат, аселди обработка кылат, алып келген аселдерди, балдарын багат, ошол менен займаса кылат иштер. Жакшы аксакал. Азаматсыз. Сонун иштери кыласыз. Бул жан бир баштан оңдоп келип атат окшош челектериңизди. Ооба. Краскалап, ремонт кылып. Жакшы. Макул эми иштей бериңиз сизге. Сиздерге дагы тоскоол болбойн. Колуңузду кармабайын. Макул. Тынч болуңуз. Хамит, бул эмне дедиң? Ширеш. Кандай? Ширеш. Ширеш, а? Bundan ne жасайт эми? Килей. Жаңы патынге килей, супер килей бар го. Шолорго колдонот. Анан наска.
Мына ушундан ба? Ооба. Буну кантип жасайт да? Тамыр эле болуп турбайбы? Yo, bunu biz aparıp janчабыз. Janчып кургатып, анан ала тургандар апарып тегирменге тарттырат. Унга окшош кылат. Дагы бир аралаштырмасын кошобу буга? Аралаштырмасын кошсо керек, мен билбейм да. Мындай кылсаңыз килей чыгат. Колго жабышабы ушул, а? Азыр ончо пишиле экен мына. Көрдүңүзбү? Бул кадимки эле килей турбайбы? Килей, ооба. Өзү эле колума жабышып атат. Жана биздин кагаз клей. Кагаз клейден күчтүүрөөк да, мына өзүчү. Кагаз клейден күчтүү болобу өзү? Күчтүү, ооба. Бул кургаганда катуу жабышып калат да эми бул, а? Ооба. Бул ушу тоонун арасынан тересиңерби? Тоодун арасынан казабыз. Казып, тазалап, анан үйгө апарып жанчабыз. Мына мен казат экен да? Ооба. Мыналарбы ошондо? Жок, бул эмес. Бул Мыналар. эмеспи? Мыналар. Эмне болчу? Ол үлкөн. Бул башкабы? Ооба, ол үлкөн. Окшош эле болуп турбайбы? Окшош эле, ооба. Чыкты. Болдубу? Бул эскирип кеткен окшойт. Жок. Жаңы эле, мына эскиси былтыргылары. Саарлап келсең, 1,5 кап казасың да. Ошо. Кыйынчылыгы жокпу? Кыйынчылык ыстык да. Зоолордун башынан алып түшөбүз, көтөрүп. Кызыгы канча сомго сатасыңар буну? Былтыры 120, 130 ошондой болду. 120 сомдон, а? Ооба, килограмм. Мына ушул турушундабы? Жок, жана сиз айткандай Топто кургаткандан кийин да. Кургаганда салмагы жеңил болуп калбайбы? Салмагы жеңил болот. Ошонун 1 килограммы 100 120, 130 ошондой алып атат. Майтты. Жакшы эле го, дейм а? Менимче. Былтырғы же мурда жылы 250-300га чыккан да. 300 сомгобу? Ооба. 1 килограмм, а? 1 килограмм. Ушунчалык мындай суроо талап көппү буга? Килей кылат да буну. Менет күчтүү да bunun. Менет клей болгонго чейин ба? Ооба. Желим болгонго чейин. Мыналар да окшойт, а? Ооба. Азыр аракет кылып көрөйүн мен дагы. Бир аз жардам берип дегендей. Сондай болгондор чоң болсо керек, а? Ооба. Мында бир казып туруп, бер жака тартасыз да секин. Мындай кылып ба? Кыйын турбайбы? Сабыз эле саргайып чыгат. Маяка тартасыз. Маяка тартабы? Бул чилип калгандарбы? Былтыргылары булар. Eskilер, а? Сынып кетти го бул. Иштек болбойт? Эчтеке болбойт. Чогултуп жанчып коебуз. Менде тажрыйба жок да эми. Бир күн сизге жардам берсем, жакшы эле казып калсам керек. Ооба. Бул жакта көп турбайбы? Жакта көп. Мына дагы? Ооба. Kancha terdi? 1 kilocha. Жарым саат тегеренде караң 1 килограммдай тер. Бул жер эми ачыгын айтканда чарчап калат кезге аябай күн ысык экен. Ага. Бул жерге мындай
не деле? Ширеш беле, ширеш. Сәуіз деп қойын. Сәуіз терген емес, ес алғаны келіп екен. Бұл жақта жаратылыш аябай шоны екен. Мына суның аталышы не? Пумдун суу да. Пум айылының сусы екен да? Пум каналы же Пум дариясы екен да? Пум дариясы да. Жақсы. Кішіне ес алып алып мылдыйда иле ме? Кеттік бе? Кеттік. Мен айтпасам деп айтат, Пумдун биік төрлөрүн, күн тиреген арчасын, жери жайнаган гүлдөрүн, караматы ушу деп, каймактап жаткан дүйнөнүн, кыйла жерди кыдырдым, Пум ичиндей көркөмдү, жер сулуусун көрбөдүм, карагаты жайнаган, тер сулуусун көрбөдүм, улары тоодон ышкырат, ай кийиге жуушап ышкырат, күнгөйүндө жаз ойноп, тескейинде кыш турат, караң жаңжал ичинде кекилиги сайраган, кундуз кайры кийгот, кымыздыгы жайнаган, көбүрөгөнү көңүлдөн капалыкты айдаган. Айылдын жаратылышы кооз, абасы таза, салкын, суулары тунук, эс алууга ыңгайлуу токойлору бар. Бул жакка Кадамжай району боюнча элдер келип, эс алып, убактысын көңүлдүү өткөрүп, табияттын кооздугуна суктанып кайтышат. Азамат болгон жер, эргип ырлар келген жер, жылаң аяк жүгүрүп ай маңдалаган терген жер, майда барат болбо деп маслихатын берген жер, окторулган дайрадай оргуп турган кезегим. Кадайсыздар апалар, жакшысыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Бул уус чеберчилик менен алектенип, чогуу чаранып отурат экенсиздер да. Бул мурунтан калган, илгери колдонуп келген нукура жүннөн болгон немелерди дайым колдонуп, азыркы жаштар кылбай калды. Эми шолорго көргөзүп, үйрөтүп жатабыз. Şu manavı koydun üstteki cündü şolle oydan jууп, тазалап, ийирип мандай кылып эле. Анан согуп, анан мыналарды неврелерге үйрөттүк. Өздөрүнө курдуруп, өздөрүгө соктуруп, манасыны ындайды өзүм соктум, маналарды неврем сокту. Үйрөтүп коёюн энди, кийинки муундар билбей эле калып кетишти да. Жүндөр талады эле өрттөлүп. Анан шуларды кылып анан ончо-мунча заказ беришет. Мандай жүндөрүн өздөрү таярлап берип, анан жакшына кылып согуп бер дегендерге согуп бердим. Айылдын апалары жалпыңыздар биригип алып, ушу менен алектенип экенсиздер да. Жалпыбыз биригип алып алектенебиз көпчүлүк. Мантип жүндү бири кылышат, жууганда бири жуат, анан соккондо согушат. Анан сал улуураак муундар согушат да, жаштардан жок. Манабы калың, бул бир жагынан жылуу болот. Экинчи жагынан путуңа адамга жагымдуу массаж болот. Жука кылсаң, неме көп жыл жүргөндөн кийин желит энди бул мындайча айтканда, жукарып кетет. Ошон үчүн мен көтөрүүрөөк согуп калыңыраак кылдым. Мыналарды эшиктин алдыга. Мына килемден кийин мына эшиктин алдыга, чоңураак эшикке чоң. Анан мындай гүл койгонго деп айтты да неврем. Столдун бетиге гүл үстүгө койгонго кое бериң деди, шону. Шону жасап бердим. Апа, бул айылда жаштар ушул саймачылыктан башка дагы уус чеберчиликтин, тигүүчүлүктүн кандай түрлөр менен алектенип атышат? Азыркы жаштар көйлөк тиккенге, кыздарды күйөө кылганда сеп кылганга алектенишип атат. Азырда мына үйгө кирсеңер, эки келиним шону менен сеп жасайт. Сеп жасайт кыздарга. Мына үйдөбү? Мына үйдө. Кирсек болобу? Кирсеңер болот. Макул, көрүп чыгайт, сиздер ишиңиздерди уланта бериңиздер. Тоскоол болбой. Кантипсыздар энди? Жакшы, рахмат, өзүңөр кызсыңарды, жакшы келип алдыңар. Бул тигүүчүлүктүн кийим-кечек жагын сиздер даярдайт да? Кийим-кечек жагын ошол бизге келген кардарлардын талабын кандыра турган кылып, ошол көңүлүнө жага турган кылып тигип,
жөнөтөбүз, бардыгын ыраазы кылып. Анан бул жерде келин септерди дагы тигебиз. Бул эжем экөөбүз, да? Ушул эже экөөбүз. Анан мында көйнөктөрдү. Анан мектеп убагы ачылып калган убакта мектеп формаларын тигип жөнөтөбүз. Ушундай иштер менен алектенебиз. Буйртма жакшы эле түшөбү? Буйртма жакшы эле түшөт, ооба. Канча кирешет абыздар? Кирешем жакшы эле. Жакшы эле киреше. Ушул айылдан эле буйртмалар келет, Ооба, айылдан келет. Анан шаарлардан аман-чамча келип калат. Ошо баягы мектеп формалары ошондойлор келип калат. Азыр эмне тигип атасыз? Азыр көйнөктүн замогун кээде мындай ручной тиккенге туура келип калат. Тууру эме кылып алыш үчүн машинкага салардан алдым. Ручной тигип алабыз. Андан кийин машинкага салабыз. Ушу айылдын керегине жараган эжелерден болуп, сырттагы балпайган байбичелери болуп, сыйырбатта болуп кийинки муундарга үйрөтүп жүрөңүздөр. Рахмат айтканыңар келсин. Темир мына ушундайда жакшы бүтөт. Бул катык темир бул. Катуу, бул? Катуу. Mana. Mana kızıl, mana уже ağarıp kaldı. Sekin, mayaktan ıslıkları tebet da. Çoğunca suğa şaşap koyacak, sınıp kalады, bölünüp kalады. Bunu boldu, suğa salbaş gerek, he? Albas turlat. Уже ağarıp kökere başladı. Az salas mı dağıcı, boldu salbay? Salam. Albas özünün emesine jetkende salınады. Mına уже ketip жатады, уже maytga kelip kaldı. Buyoq uçağırıp geçtadi. Bu kızarıp be? Mına da kögüş bolup geçtadi. Karması içtik olay? Yok, kuyat kol. Kol kuyat. Kuyup kalады. Mana. Bu sonda dayar boldu bu sonda? Boldu mına. Mana. Bul özü temir 6000 gradusda eriydi da. 6000 boğazam 400 gradusda 4000 gradusda eriydi. 4000 he? 5000 gradusda eriydi. Bu janda sap katabat da? Sabı var. Sap demek kılabız. Mına özüңүздөр көрүп атасыздар. Мына ол жакта агабыз өзү мына ушундай буюмдарды даярдайт экен. Бул ушу эки баштуу келкелет. Бул жагы менде казып, бул жагы менде казып. Албетте буну жасаганга дагы өтө чоң мээнет кетет. Чындыгында темир усталарды, жыгач усталарды мына ушундай колго жасалган бир өзүнчө бир керемет жасаган нерсесин баглашыбыз керек. Албетте. Сонун балидейбиз. Ишиңизге ийгилик. Болуп турма эле. Мына ушундай кызыган отто элдин кызматында боло бериңиз. Кудай калса ушундай неме кылып атабыз. Элдин кызматында ушундай кылып, элге керектүү нерселерди ушундай кылып неме кылып беребиз. Жасап беребиз. Даярдап бересиз, э? Болсун, тынч болуңуз. Хоп. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл өкмөтүнүн Пум айылында мына ушул айылды бүгүн мен сиздерге көрсөтүп бердим десем болот. Албетте артында турган Жашнакай Исфарям дарыясынын жээгинде жайгашкан бул айылды өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кокон Гиластын мекени. Учурда мезгили болуп, саатка чыгып, аябай сонун бүсүп турганын көрө алдыңыздар десем туура эле болчудай. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар деп калам. Сиздер менен мен Казбек Мамасатов болдум. Баса эгерде өз айылыңыздарды менин айылым көрсөтүүсүнөн көрүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар.